maanilүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тиричиликтин органикалык эмес компоненттери, суу жана минералдык туздар. Анда эмесе балдар, баштадык. Сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз балдар. Кайсы органикалык эмес заттар клетканын курамына кирет? Микро жана макро элементтер деп эмнени атайбыз? Организмдин тиричилиги үчүн алардын кандай мааниси бар? Тирүү системаларда суунун жана минералдык туздардын негизги функциялары кандай? Клетканын жашоосу үчүн алардын мааниси эмнеде? Минералдык туздардын жетишсиздиги же көбөйүп кетиши организмдер үчүн кандай ролду ойнойт балдар? Ушул суроолордун үстүнөн балдар бүгүн сабактын жүрүшүндө жооп алып кетебиз. Демек, көңүл буруп отургула балдар, Алгач өткөн сабакты кайталап кетелик. Биринчи суроо. Белок молекулаларынын структуралык түзүлүшүн жана функцияларын кайсыл тиричиликтин түзүлүшүнүн деңгээлинде изилденет? А. Организмдик, Б. Ткандык, В. Молекулалык генетикалык, же болбосо Г. Биосфералык. Кана ой жүгүртүп көрөбүз балдар. Белок молекулаларынын структуралык түзүлүшү дегенде азаматсыңар. Албетте жооп В. Молекулалык генетикалык деңгээл ойго түшөт, Азаматсыңар. Экинчи суроо. ДНКнын эки эселениши кайсыл деңгээлинде болот? А. Организмдик, Б. Ткандык, В. Молекулалык генетикалык, же болбосо Г. Биосфералык. ДНКнын эки эселениши. ДНК дегенде эле биз дагы эле эмнени элестеттик? Молекуланы, балдар. Демек жооп В. Молекулалык генетикалык. Азаматсыңар балдар, туура. Үчүнчү суроо. Организмдердин белгилерин жана касиеттерин муундан муунга өткөрүп берүү жөндөмдүүлүгү бул тукумгуучулук деп аталат. Өзгөргүчтүк, өнүгүү же болбосо өөрчүү деп аталат балдар. Туура жоопту табабыз. Ой жүгүртүп ойлонуп көрөбүз. Албетте балдар, туура жооп А. Бул жөндөмдүүлүгү балдар тукумгуучулук деп аталат. Азаматсыңар балдар. Демек, жаңы темага кириштик балдар. Көңүл бургула. Жер кыртышында жүздөй химиялык элемент кездешет. Жансыз жана жандуу табияттын курамы боюнча айырмаланат. Тирүү организмдер органикалык жана органикалык эмес заттардан курулат. Аны биз баарыбыз билебиз, баарыбызга белгилүү. Ар кандай организмдердин клеткасы сырткы түзүлүштүн өзгөчөлүгүнө жана аткарган функциясына көз каранды. Органикалык эмес бирикмелерге суу жана минералдык заттар, башкача айтканда туздар кирет балдар. Клетканын негизги тиричилигинде керектүү болгон 12 химиялык элемент бар экен. Булар кычкылтек, көмүртек, суутек, азот балдар, күкүрт, темир, кальций, фосфор, хлор, магний жана башка элементтер. Булар биогендик элементтер деп аталышат. Организмдердин нормалдуу иштеши үчүн анча көп деле химиялык элемент талап кылынбайт. Эң зарылдары көмүртек, кычкылтек, суутек жана азот болуп эсептелинет. Алар клеткада суунун курамын, органикалык заттардын негизги массасын түзүшөт. 95-99% жетет экен балдар. Ошондуктан аларды органогендер деп аташат. Мындан сырткары негизги элементтерге фосфор, күкүрт элементтери да кирет.
Бул 6 элементти макро элементтер деп аташат. Булардан сырткары организм иштеши керек болгон макро элементтерге натрий, магний, кальций жана хлор кирет. Ар бир биохимиялык элемент өзүнүн функциясын аткарат. Мисалга алсак, калийдин жана натрийдин иондору иондук күчтөрдү күчөтүүгө жана буфердик чөйрөнү пайда кылууга катышып, клеткада осмостук басымды жөнгө салат. Мембрана аркылуу нервдик импульстарды өткөрүүгө катышат. Магнийдин иону болсо рибосомалардын иштешине жана сакталышына, башкача айтканда, белоктун синтезине катышат. Магний андан сырткары ДНКнын синтезине катышып, нерв менен булчуң клеткаларды иретке салуучу ферменттердин хлорофилдин курамына кирет жана митохондрия нормалдуу иштешине түрткү болот. Кальцийдин иону клеткалык бир нече процесстердин жөнгө салышына катышат. Анын ичинен кандын уюсуна, булчуңдардын жыйрылышына жана башка кыймыл реакцияларына катышат. Эрибеген кальций туздары сөктүн, жаныбарлардын сөөгүнө, моллюсканын раковинасынын түзүшүнө катышат. Мына организмдеги курамындагы элементтерге көңүл буруп кетсек, булар кычкылтек, жалпы массасы 65% болот экен. Аткарган ролу биринчиден дем алууда кычкылдануу реакциясы үчүн керектелет билебиз. Сууда жана көптөгөн органикалык заттарда болот. Көмүртек жалпы массадагы бөлүгү 18%га чейин жетет. Органикалык заттардын молекулаларынын негизин, башкача айтканда, каркасын түзөт. Суутек жалпы массадагы бөлүгү 10%, сууда жана көптөгөн органикалык заттарда болот. Азот 3% кездешет. Азот баардык белоктордун, нуклеин кислоталарын жана башкача айтканда көптөгөн органикалык бирикмелердин компоненти болуп эсептелет. Кальцийдин үлүшү 1,5% болот. Бирок ага карабастан кальцийдин ролу абдан чоң. Тиштердин жана сөөктүн структуралык компоненти, нервдик импульстарды өткөрүү, кандын уюу процесси, булчуңдардын жыйрылуусу, уруктануу үчүн маанилүү. Фосфордун массалык үлүшү 1%. Бирок мунун дагы мааниси абдан чоң. Энергияны ташуучу, ташууга катышуучу нуклеоттердин, фосфолипидтердин, нуклеин кислоталарын жада болсо АТФтин кээ бир ферменттердин компоненти болуп эсептелет. Сөөктүн структурасына кирет билебиз. Күкүрт көптөгөн белоктордун жана органикалык бирикмелердин компоненти. Үлүшү 0,3%. Натрийдин маанилүү клетканын сырткары катион болуп эсептелет. Дененин бөлүктөрүнүн ортосундагы суюктуктун кыймылын жөнгө салууга, андан сырткары нервдик импульстарды өткөрүүгө, жүрөктүн иштешине катышат. Калийдин массалык үлүшү 0,4%. Бирок ага карабастан маанилүү ички клеткалык катион экен. Нервдик импульстарды өткөрүү үчүн керектелет жана көптөгөн белоктордун компоненти болуп эсептелет. Магний азыр эле айтып кеттик, бул ферменттердин курамына кирет. Хлор кандык сүйүктүн маанилүү аниону. Ошондой эле осмостук басымды күчөтүү үчүн маанилүү роль ойнойт. Кандай кычкылтекти ташууга катышат. Темир уба асан болот. Ошого карабастан миоглобиндин, мисалга алсак, булчуң белогу башкача айтканда, жана гемоглобиндин компоненти электрондорду ташуучу ролду аткарат. Ферменттердин курамына кирет. Йод, кобальт асанда, бирок бул элементтер дагы, мисалга алсак, йод калкан безинин тиреоиддик гормондордун компоненти жана кобальт B12 витаминин компоненти болуп эсептелет. Ткандардын массасында
миңден бир гана проценттен азыраак концентрацияда кармалган элементтер микроэлементтер деп аталат балдар. Буларга марганец, темир, кобальт же цинк, кээ бир организмдер үчүн ванадий, бор, алюминий жана башка элементтер кирет. Микроэлементтер организмде маанилүү роль ойношот. Темир балдар билебиз организмде маанилүү функцияларды аткарууга катышуу комплекстердин курамына кирет. Клетканын курамына кирген органикалык эмес заттардын маанилүүсү болуп суу эсептелинет экен балдар. Суунун саны организм жалпы массасынан 60-95%га чейин түзөт экен. Организм сууну көп жоготуудан үнөмдөнгөнгө дуушар болот. Суунун көлөмү клетканын тибине, алардын функционалдык абалына карап өзгөрөт. Урукта мисалга алсак 8-14%, чалкандын жалбырагында 82,5%, булчуң клеткаларында 76,1% жана адамдын мээ клеткаларында 86,1% суу кармалат. Организмдин жанына жараша суунун көлөмү өзгөрөт. Клетканын активдүү жашоосуна суунун болушу балдар сөзсүз шарт. Клеткада суу эркин жана байланган абалдарда жайгашат. Суунун негизги ролу анын химиялык жана физикалык абалы менен байланышкан. Суунун молекуласы кичинекей, полярдуу, бири-бири менен суутектин байланышында биригей алышат. Эми балдар суу биологиялык системаларда кандай функцияларды аткарат экен? Ушул балдар мүнөздөмөгө көңүл бурап кетелик. Эң алгач балдар суу клеткада өткөн химиялык реакциялардын сөзсүз катышуусу болот экен. Полярдуу эмес заттар гидрофобдуу суунун катышында бири-бирине тартылышат. Мында өз ара аракет мембраналардын туруктуулугун, ошондой эле белоктун молекулаларынын нуклеин кислоталарынын жана бир нече субклеткалык структуралардын катарынын туруктуулугун камсыздоодо абдан маанилүү. Экинчи ролу балдар, суу ар кандай заттарды ташуу үчүн чөйрө болуп эсептелет. Суу керектүү заттардын кайра ташылуусун жана акыркы продуктулардын бөлүнүүсүн камсыздайт. Суу балдар чоң көлөмдөгү жылдыктуу суутектин байланыштардын эсебинен камсыздайт. Ошондуктан температуралык өзгөрүү жана минималдуу анда балдар жана биохимиялык процесстер кичинекей интервалдагы температурада жана туруктуу ылдамдыкта өтөт экен. Көрдүңөр кандай шарт түзүп берет экен, Суу дененин температурасын жөнгө салышына катышат. Ал чоң жылдыкта буулануу пайда кылат, башкача айтканда, буулануу муздатуу менен коштолот. Бул кубулуш өсүмдүктөрдүн транспирациясында жана жаныбарлардын тер бөлүүсүндө колдонулат. Суу клеткага жана организмге осмостук заттардын түшүүсүндө жана тургорду күчөтүүгө негизги ролду ойнойт. Фотосинтезде балдар кычкылтыгын булагы болуп саналат. Суу көптөгөн метаболизмдердин реакцияларында катышат. Клеткада көптөгөн ар кандай туздар диссоцияланган абалда болот, балдар билебиз муну. Катиондор, аниондор түрүндө кармалат. Клетка нормалдуу жашоо тиричилигин камсыз кылуу үчүн ар кандай иондордун кармалашы тең салмакта болушу керек. Суу жандуу организмдин ички чөйрөсүн пайда кылат экен балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын аягына келип жеттим. Эмки сабакта көрүшкүчө сак саламатта